Саламатсыздарбы? Жакында орто мектептердин бүтүрүүчү класстарынын окуучулары, колледж, университеттердин айрым студенттери Кыргызстан тарыхы, географиясы, кыргыз тили жана адабияты боюнча мамлекеттик сынак тапшырышат. Аларга пайдалуу болсун деген ниетте ушул сабактардын бири Кыргызстан тарыхы боюнча Өскөн Осмонов агайдын Кыргызстан тарыхы 100 суроого жооп китебин аудио катарында чыгарууну максат кылдык. Бул экспресс-справочник 2023-жылы чыккан 20 басылыш. Экспресс-справочник Кыргызстан тарыхын окуу жайларында окутуу боюнча мамлекеттик стандартка жана окуу программаларына ылайык даярдалган. Эмгекте Кыргызстан тарыхынын урунтуучулары, ошондой эле тарыхый инсандардын өмүрү жана ишмердиктери чагылдырылган. Студенттерге, мектеп окуучуларына, мугалимдерге жана жалпы эле кыргыз элинин тарыхына кызыккандарга арналат. Анда эмесе, алгач Өскөн агайдын сөзүнөн баштайлы. Ал эми кийинки аудиолордо ар бир тема өзүнчө аудио болуп чыгат. Автордон Кыргызстандын эгемендүүлүккө ээ болушу менен элдин ата мекен тарыхына болгон кызыгуусу күч алды. Кыргыз элинин нечен кылымдарды карыткан тарыхы, андагы мамлекеттүүлүк идеясы улуттук жана мамлекеттик идеологиянын негизин түзөрү элди, айрыкча жаштарды патриоттук рухта тарбиялоодо өзгөчө маанилүү роль ойнору айкын көрүндү. Эгемендүүлүктүн шарапаты менен Кыргызстандын тарыхы өлкөбүздүн бардык окуу жайларында милдеттүү түрдө окутулууда. Ата мекенибиздин тарыхы боюнча жаңы муундагы оригиналдуу окуу китептери жана окуу куралдары жазылып басмадан чыгууда. Окуучулардын жана студенттердин жоопкерчилигин арттыруу максатында Кыргызстан тарыхы боюнча орто мектептер менен жогорку окуу жайларында мамлекеттик бүтүрүү экзамендери жогорку деңгээлде өткөрүлүп жатат. Бул окуу куралы республикабыздагы окуу жайларында мамлекеттик бүтүрүү экзамендерин тапшыруучулардын билимин калыпка салып, алардын экзамендерди ийгиликтүү тапшырышына көмөк көрсөтүү максатында даярдалды. Экспресс-справочник Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарых сабагы боюнча бекиткен окуу программаларына ылайык түзүлдү. Окуу куралынын биринчи бөлүмү Кыргызстандын байыркы доордон 19-кылымдын ортосуна чейинки, ал эми экинчи бөлүмү Кыргызстан Россия империясына кирген учурдан азыркы күнгө чейинки тарыхый окуялардын урунтуу учурларын чагылдырат. Китептин 3 бөлүмүндө болсо кыргыз элинин тарыхында өзгөчө роль ойногон тарыхый инсандардын өмүрү жана ишмердиктери баяндалды. Ата мекенибиздин тарыхын окуп үйрөнүүдө жана бул предмет боюнча мамлекеттик экзамендерди тапшырууда окуучулар менен студенттерге ийгиликтерди каалайм.